Окумуштуулардын далилдөөлөрүнө ылайык суткасына 7000 кадамдан ашуун басып тура турган болсок, өмүрүбүз узарары тасталган. Ошол себептүү ар бирөөбүз күн сайын көбүрөөк басканга аракеттенишибиз керек. Ошондо эң оболу биздин ден соолугубуз жакшырат. Албетте, ден соолугубузду жакшыртышы мүмкүн болгон негизги факторлор өтө эле көп эмес. Мисалы, динде ушундай нерсе бар. Эгерде биз Аллах Таалага жакындагыбыз келсе, эң оболу нафил амалдарды эмес, парз амалдарды көбүрөөк толуктаган аракет кылышыбыз керек. Алар кайсылар? Шахадаттан кийин эле биринчи нерсе бул албетте намаз, күнүнө 5 маал. Бул парз. Орозо 30 күндүк ороз айындагы нафыл орозо эмес. Анан зекет, андан сырткары ажылык. Эгерде ошолго кудуретибиз жете турган болсо, байлыгыбыз жете турган болсо. Албетте биз билебиз, зикир кылсак болот, мисалы башка бир кедей адамдарга жардам берсек болот. Мисалы орозо ай эмес башка эле учурларда деле нафил орозолорду кармасак болот. Бирок өйдө айтылган 5 амал бизди ошол жаратканга көбүрөөк жакын кылат. Ошол сыяктуу эле биз ден соолугубузду жакшырткыбыз келсе, эң оболу витамин, микроэлементтерди ичишибиз эмес, кандайдыр бир өзгөчө диеталарды кармашыбыз эмес. Эң оболу ден соолуктун табигый муктаждыктарын берип турушубуз керек. Булар эмнелер? Эң оболу таза аба. Бул эми ыктыярыбыздагы нерсе эмес, бирок колдон келишинче бир жылда жок дегенде 2-3 жолу бийик тоолуу жерлерге эс алган барып турушубуз керек. Андан кийинкиси таза суу. Суудан өткөн шпа нерсе жок бизге, андыктан ар дайым табигый суунун өзүн ичип жүрүүгө тырышышыбыз керек күн сайын. Жана албетте эң негизги нерсе бул кыймыл. Эгерде кыймыл биз жөнгө сала турган болсок, сөзсүз түрдө ден соолугубуз жакшырат. Эгерде биздин диабетибиз болсо, кандагы глюкозанын деңгээли төмөндөйт. Эгерде биздин кан басымыбыз бийик болсо, кан басымыбыз дагы нормага келет. Эгерде биздин ушул денебизге кандайдыр бир жагымсыз нерселер чыгып кеткен болсо, алар дагы барабар жок болот. Биздин кандай гана өнүккө тоорубуз болбосун, алардын баары артка чегинет. Эгерде биз кыймыл аракетти жөнгө сала турган болсок, кыймыл аракетти толук кандуу кылып, күн сайын толуктап тура турган болсок, ошондо сөзсүз түрдө биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз көбөйөт, өзүбүзгө болгон ишенимибиз дагы артат, жана дарыгерлерге болгон муктаждык дагы азаят. Ошол себептүү ар бириңиздерге сунуштайт элем, күн сайын колдон келишинче көбүрөөк басканга аракет кылыңыздар. Ушул орунда сиздер үчүн өтө бир кызыктуу сунуш айтмакчымын. Эгерде муну күн сайын аткарып турчу болсоңуздар, жок дегенде бир жумада 3 жолу аткарып турчу болсоңуздар, эч болбосо бир жумада бир жолу аткарып турчу болсоңуздар, бул дагы сиздерге зор пайда алып келет. Демек, кандай кылабыз? 3 мүнөт тез басабыз, чуркабайбыз, тез басабыз. Андан кийин 3 мүнөт жай басабыз. Анан дагы 3 мүнөт тез басабыз, жана дагы 3 мүнөт жай басабыз. Ошентип 5 жолу тез басабыз 3 мүнөт, анан 5 жолу жай басабыз. Бири-бирине кезектештиришибиз керек. Ошондо биз 30 мүнөттүк кыймыл жасайбыз дагы, бул 2 сааттык басуудан дагы анда канча пайдалуураак болот. Ошол себептүү ушул нерсени жасоону мен сиздерге сунуштайт элем. Өйдөдө айтылган бардык пайдалар болот, жана ошондой эле ден соолугубузга толтура башка пайдаларды дагы алып келет. Сөзсүз түрдө биринчи кезекте биздин иммунитетибиз көтөрүлөт. Андыктан ушуну ар бириңиздер жасап көрүңүздөр демекчимин. Кыйынчылыгы деле жок. Бирок мүмкүнчүлүк болсо, автоунаалар анчалык көп каттабаган, же болбосо жолдун четиндеги ушул тротуарларды деп коелу, баскан аракет кылышыбыз керек. Анткени биз алды жагыбыз менен эмес, арт жагыбыз менен басабыз. Демек,
ар канча басышыбыз керек болуп калат. Жана ошол басуунун башынан аягына чейин мүмкүн болушунча көбүрөөк мурун менен эле дем алууга аракет кыласыздар. Демек 30 мүнөт биз артка карап басышыбыз керек. Жана албетте анча мынча кылчайып артта карап коебуз, бирок негизинен кадамдар артка карап ташталат. Мында биз алышыбыз мүмкүн болгон пайдалар өтө көп. Эң обалы нерв системасына оң таасирин тийгизет бул нерсенин. Жана биздеги стресс дагы жоюлат. Ошонун негизинде өнөкөттүн оорулары дагы артка чегинет, иммунитет көтөрүлөт, ден соолук жакшырат. Анча мынча таблеткаларга балким муктаждык калбай калса керек. Ошол себептүү биз үчүн бекер болгон жана каалаганыбызча ушуга убакыт таба алган шартта муну аткарбай коюу менимче өзүңүзгө болгон бир зулумдук болсо керек. Андыктан баарыңыздарга ушуну сунуштайм. Мындан сырткары жумасына бир жолу, эгерде сиз жашаган аймакта жакынкы 1 километрге чейинки жерде бийик тоо болсо, жөнөкөй эле бөксө тоо болсо деле сөзсүз түрдө ошого бир жумада бир жолу чыгып туруunu мен сунуштамакмын. Бул айрыкча жүрөк кан тамыр ооруларына зор пайда алып келет. Жүрөк оорулары менен оорубайсыз. 60 жашта дагы, 70 жашта дагы, 40 жаштагыдай болосуз. Бул чуңмаса азайбайт. Ушул орунда дагы бир маалыматты келтире кетейин сиздерге. Тез кыймылга караганда жай кыймыл пайдалуураак. Андыктан эртели кеч кыймылдап алалы. Суроолор болсо ушул тема боюнча, деги эле ден соолук боюнча сөзсүз түрдө комментарийге жазып коюңуздар. Маалымат сиздер үчүн пайдалуу болгон болсо, башкаларга дагы жөнөтүп коюуну унутпаңыздар.